Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Илимдин натыйжасы амал аттуу китепти окууну улантабыз. Бүгүн 4-чү теманы баштайбыз. Амалдар бул бейишке кирүүнүн себеби. Ал-амалу сабабун лидухулил жанна. Амалдар бейишке кирүүнүн себеби. Бирок буну баштаардан мурда өткөнкү сабакта кичине кайталап өтөлү. Өткөнкү сабакта биз кандай эгерде адам алган илимине жараша кандай амалдарды кылган эмес болсо, эгерде амалдарды кылбаса, ага кандай коркутуулар келген ушул тууралуу аят хадистерди окуганбыз. Анан ошолордон биринчиден айттык, Аллах Таала айтат: "Эй иман келтиргендер, эмнеге силер айткан нерсеңерди кылбайсыңар? Эгерде ошол айткан нерсесин кылбаганга мындайга Аллахтын жек көрүүсү чоң" деген аятты айттык. Андан кийин силер эмнеге адамдар жакшылыкка буйруп өзүңөрдү унутуп коесуңарбы? Силер китепти окуйсуңар го. Эмнеге силер башыңарды иштетпейсиңер, акылыңарды иштетпейсиңер деген аятты окудук. Бул айттык. Анан дагы бул иудейлердин сыпаттарынан деп айттык. Анткени бул аят иудейлерге карата түшкөн аят. Анан бизге да чечилүү деп айттык. Ошондой эле Шуайб алейхиссалам айткан сөзү: "Өзүм кайтарган нерсеге мен өзүм каршы чыгууну каалабаймын" деген аяттар дагы ушул тууралуу, ошо 3 аят дедик Курандан, биздин темабыз тууралуу. Андан кийин хадистерден дагы 2 хадисти окудук. Биринчи хадис: Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Кыямат күнү бир адам отко орготулат дейт, тозокко орготулат. Анан анын иче карындары, ошо ички органдары, ичегилери сыртка чыгып калат дейт, тозокто. Чубалып чыгып калат. Анан ал ошол тозокто айланып турат дейт. Ошо иче карындарын айланып турат, эшек тегирменди айлангандай сыяктуу. Жана тозоктун адамдары ошондой келип ал адамга келип сурайт: "О баланча, сен эмне болдуң? Эмнеге абалың мындай? Сен бизди жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарбадың беле?" Десе айтат: "Ооба, мен силерди жакшылыкка чакырганмын, бирок мен аны өзүм кылган эмесмин. Силерди жамандыктан кайтарганмын, бирок аны өзүм кыла бергем" деген бул хадис. Бул биринчи хадис. Экинчи хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Көргөн экен, жана Исра түнүндө кээ адамдарды көрсөтүлгөн экен, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам адамдар көрсөтүлгөн экен, алардын ооздорун оттон болгон кайчылар менен кескилеп аткан экен. Анан Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сурайт: "Бул кайсы, бул кимдер?" деп сураганда, бул сенин үммөтүңөн болгон динге чакыруучулар, даватчылар деген экен. Алар адамдарды жакшылыкка чакырып, бирок өзүлөрүн унутуп койшкан. Алар китепти окушкан го, бирок эмнеге алар акыл жүргүзгөн эмес" деп ушул экинчи хадис бул тууралуу. Жана ошондой эле айттык, эгерде адам алган илимине жараша амал кылбаган болсо, бул жанагы чырактын билиги сыяктуу деп айттык. Ал өзү күйүп кете берет, бирок башкаларга жарык болот. Свеча сыяктуу. Башкаларга жарык көрсөтөт, башкаларга пайдасы жетет дагы, бирок өзү күйүп, өзү жок болуп кете берет. Жана ошондой эле эгерде мындай адам алган илимине жараша амал кылбаган болсо, башкалардын мунун илиминен пайдасы, үлүшү өзүнүкүнө караганда көбүрөөк болот. Жана ушундай нерседен Муттариф Абдуллах ибн Шихир деген улуу табийиндерден бири Аллах Таалага дуа кайрылып, ушундай нерседен сакта деп кайрылып турган Аллах Таалага. Ушул улуу табийин Аллах Таалага дуа кылып: "Аллах Таала, башка бир адам мен өзүмө караганда, менин алган илиминен сен мени үйрөткөн нерседен мага караганда бактылуураак болуп калыштан сакта" деп дуа кылып кайрылган экен. Жана Шейхул Ислам ибн Теймия айткан деп айттык, эмне бул эң жакшы дуалардан деп. Эми бул өткөнкү тема тууралуу. Эми бүгүнкү тема айттык эмне? Амалдар бул адамдын бейишке кирүүсүнүн себеби. Шариаттагы далилдер көрсөтөт, бизге далалат кылат. Адамдын амалдары Аллах Таалага жакындатат. Адам кылган амалдары бул адамды Аллах Таалага жакындатат. Ошондой эле бул адамдын кылган амалдары, соопчулук амалдары адам үчүн кыямат күнү өтө бир баалуу казына болот ал үчүн. Анткени ал күнү адамда эч кандай байлык болбойт, эч нерсеси болбойт. Бир гана эмнеси болот? Амалдары болот. Анан эң баалуу нерсеси өзүнүн ошо казынасы сыяктуу. Бул эмне болот? Адамдыкы ошо амалдар болот. Жана ушул амалдары аркылуу адам Аллах Тааланын ыраазычылыгына жете алат. Жана Аллах Тааланын бейишине жетет. Эмне себептүү? Амалдары себептүү. Чүнкү илими себептүү эмес. Адам илими себептүү мындай нерсеге жете албайт бир эле жалгыз илими менен. Анткени биз айтып коебузбу, илимдин натыйжасы амал. Адам мунун баарына тең нерсе менен жетет. Ошол алган илиминин негизинде амал кылган болсо, анан ушунун баарына ушундай жакшылыктарга жете алат. Ошондой эле Куранда 50-ге жакын аятта Аллах Таала ыйман менен амалды бирге атап келет. Бул ушул ыйман менен амалдын негизинен, себебинен кандай чоң сооп даярдалган, кандай чоң ажыр даярдалган тууралуу 50-ге жакын аяттар Куранда. Эми бирок түшүнүшүбүз керек да, азыр ыйман менен амал дедик. Негизинен өзү амалдар ыймандын ичине кирет. Ыймандын аталышына кирет да. Ошондой болбосо дагы Аллах Таала Куранда мынтип айтат: "Кимде ким ыйман келтирип жакшылык амалдарды кылган болсо, деп көп аяттарда айтат, ушинтип. Ыйманды айтат, андан кийин амалды айтат. Бирок негизи биздин акыйдабыз боюнча, биздин ишенимибиз боюнча эмне деп айтабыз?
Акыл сүнна вал жамаат ишенимиз боюнча айтабыз, амалдар ыймандын аталышына кирет. Амалдар негизи өзү ыймандын бөлүгү болуп эсептелет. Бирок эмнеге Аллах Таала ыйманды айтып туруп, андан кийин кайра өзүнчө амалдарды айтып атат? Эмнеге? Бул ыймандын ичинен амалдын улуу ордун белгилеш үчүн. Кандай бул орду улуу, ошол ыймандын баарысынан бул амалдардын орду өтө улуу экендигин ушуну баяндаш үчүн Аллах Таала амалдарды ыймандан кийин, жалпы аталган ыймандан кийин өзүнчө кайра чектеп, өзүнчө кылып бөлүп атап кетип атат. Бул азыр кичине оорураак болот керек да. Мындай жеңилдеп түшүнүш үчүн мындай да. Аллах Таала башка аятта айтат Куранда: "Ман кана адуан лиллахи ва малаикатихи ва русулихи ва Джибриля ва Микаэля фа инналлаха аду лил кафирин" дейт. Ким Аллахтын жана анын периштелеринин жана анын элчилеринин жана Джибрил менен Микаэлдин душманы болгон болсо, акыйкатта Аллах Таала капырлардын душманы дейт. Көрсөңөр эмне болот? Аллах Таала айтат: ким Аллахтын душманы болсо, периштелеринин, анын элчилеринин жана Джибрил менен Микаэлдин душманы болсо, Аллах Таала капырлардын душманы дейт. Эми суроо бул жакта: Джибрил менен Микаэл периштелерден эмеспи? Ооба, периштелерден. Аллах Таала эмне дейт? Ким Аллахтын душманы болсо, жана периштелердин жана элчилердин жана Джибрил менен Микаэлдин дейт. Эмнеге бул жакта Аллах Таала периштелер деп атап туруп, андан кийин кайра өзүнчө Джибрилдин жана Микаэлдин деп атап кетип атат? Эмнеге? Джибрил менен Микаэлдин даражасы башка периштелердин баарысына караганда алардын арасынан улуу даражасын белгилеп кетиш үчүн. Түшүнүктүбү? Мына айтып атат да. Периштелердин душманы болсо ким? Жана Джибрил менен Микаэлдин дейт. Түшүнүктүбү? Джибрил менен Микаэл периштелерденби? Ооба, периштелерден. Бирок эмнеге Аллах Таала өзүнчө айтып атат? Джибрил менен Микаэлдин башка баардык периштелерге караганда алардын улуу орду улуу экендигин белгилеп кетиш үчүн. Ошондой эле бул жакта Аллах Таала айтып атат: ким ыйман келтирсе деген ичине эле эмне ал? Жакшылык амалдарды кылганда кирет да ичине. Бирок эмнеге өзүнчө айтып атат? Ыйман келтирип жакшылык амал кылган дегенде эмне дейт? Ошол амалдардын ыймандын ичинен өтө улуу даражасын белгилеп кетиш үчүн. Бул мисалы түшүнүктүү эле болсо керек. Мына бул тууралуу 50ге жакын аят бар дедик, бул тууралуу. Эми бул аяттардан кээбилерин окуп кетели. Аллах айтат Куранда: "Валлазина аману ва амилус салихати улайка асхабул жанна хум фиха халидун." Ким ыйман келтирип жана солих амалдарды кылган болсо, алар бейиштин жашоочулары болот дейт. Мына ушулар бейиштиктер дейт. Бейиштин жашоочулары. Алар ал жакта төөлүктүү болот дейт. Кимдер? Ыйман келтирип жана эмне кылгандар? Жакшылык амалдар, солих амалдарды кылгандар дейт. Башка аятта айтат: "Ман амила салихан мин закарина унса ва хува муъмин фаланухияннаху хаятан тайиба ва ланажзияннахум ажрахум би ахсани ма кану яъмалун." Ким жакшылык амалдарды кылган болсо, ал эркек болобу же аял болобу, момун болгон абалда биз аны сөзсүз жакшы жашоо менен жашатабыз дейт аны. Ошондой эле анын кылгандары себептүү, кылган амалдары себептүү ага эң жакшы соопторду, эң жакшы жазасын беребиз дейт. Эмне үчүн дейт? Билген нерсеси үчүн дейт Аллах Таала. Жок, кылган амалдары себептүү дейт. Башка аятта айтат Аллах Таала: "Вануду антилкумул жаннату урисумуха бима кунтум та'малун." Аларга айтылат дейт. Аларга, ошо адамдарга айтылат, эмне дейт? Мына ушул бейиш, мына бул жаннат силер муну кылгандарыңар үчүн, силер амалдарыңар үчүн мурас катары алган бейишиңер ушул деп аларга ушул кайрылып айтылат. Жана башка аятта айтылат: "Валлазина таваффахумул малаикату тайибин якулуна саламун алейкум." Кимдерди? Периштелер жакшы абалда алардын жандарын чыгарып кетип аткандар дейт. Жакшы абалда алардын жандарын алып, анан аларга айтат дейт. Аларга айтышат: "Периштелер силерге Аллахтын саламы болсун" дейт. "Саламун алейкум" деп айтат. "Удхулул жанната бима кунтум та'малун." Бейишке киргиле кылган амалдарыңар себептүү дейт. Мына билгениңер үчүн дедиби? Жок, эмне үчүн деди? Жок, өзүңөр каалагандарыңар үчүн дедиби? Силер кыялданып мечтать этип жүргөнүңөр үчүн дедиби? Жок, эмне үчүн деди? Кылгандарыңар үчүн деди. Эми бул мааниде келген аяттар биз көп делек, туурабы? Көп. Дагы башка бул ушундай мааниде келген аяттар өтө көп турганда. Демек эмне экен? Амалдар бейишке кирүүнүн себеби. Бейишке кирүүнүн себеби бул амалдар, солих амалдар. Эми эмеден дагы айтып кетиш керек, маанилүү нерсе. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте айтат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисте айткан: "Лан юдхила ахадан амалухул жанна" деп айткан. Эч бир адамды кылган амалдары бейишке киргизбейт деген. Эч бир адамды бирөөнүн дагы кылган амалдары аны бейишке киргизбейт дейт. Эми суроо, буга чейин айтып атпайбызбы биз? Адамдын кылган амалдары бейишке кирүүнүн себеби болот деп. Биякта бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып атпайбы? Бирок эч бир адамды кылган амалдары бейишке киргизбейт деп атат. Кандайча карама-каршылык болуп калды бу? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Куранга каршы нерсени сүйлөп атабы? Жок, валлахи андай эч качан андай болбойт да. Бунун мааниси кандай? Бунун мааниси адамдын кылган амалдары
адамдын кылган амалдары бейиштин акысы болуп эсептелбейт. Бейиштин баасы болбойт эч качан. Чүнкү ошол кылган амалдары бейишке кире тургудай, анын ошого тең боло тургудай анын баасы катары болуп эсептелбейт адамдын кылган амалдары. Чүнкү мисалы адам ойлош керек да, мен амалдарды кылган болсом сөз ушул кылган амалдар менен бейишке кире алам деп ойлобош керек. Ооба, бейишке кирүүнүн себеби болот, бирок бейишке киргизип кетпейт амалдары. Бул анткени бейиштин акысы болбойт. Анткени бейиш бул өтө Аллах Тааланын эң чоң неаматы болот. Эми азыр дагы бул тууралуу сөз кылабыз. Мына негизи айттык, амалдар бейишке кирүүнүн себеби деп. Бирок бейишке кирүү бир гана Аллахтын мээрими менен болот. Аллахтын мээрими, Аллах Таала кимге ырайым көрсөткөн болсо, ошол менен ошол катары гана ошол аркылуу эле адам бейишке кире алат. Анан ошол хадисте улантысында адам сахабалар анан сурайт Пайгамбар саллаллаху алейхи ва анта я Расулаллах. Сен дагыбы Аллахтын элчиси? Сен дагы өзүң кылган амалдарың менен бейишке кире албайсың деп сураса, айтат Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям: ла ана илля ай ятагаммадани Аллаху бифадлин ва рахматин. Жок, мен дагы өзүм кылган иштерим менен бейишке кире албаймын. Бир гана Аллах Таала мага өзүнүн жакшылыгын көрсөткөн болбосо, өзүнүн мээримин алган болбосо. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзү тууралуу да айтып атат. Мен дагы өзүм кылгандарым менен амалдар менен бейишке кире албаймын. Мен бейишке бир гана Аллахтын мээрими менен гана кире аламын дейт. Бул хадис сахих хадис, Бухари Муслимде келген хадис. Демек, эмне экен? Адамдын кылган амалдары бейиштин акысы болуп эсептелбейт. Бейиштин баасы болуп эсептелбейт. Бир гана адамдар бейишке Аллахтын ыраазычылыгы менен, Аллахтын мээрими менен, ырайымы менен гана адамдар бейишке кире алат. Бирок адамдын кылган амалдары бейишке кирүүнүн себеби болот. Эми бул жакта муну кандай түшүнсөк болот? Мына жеңил мисал катары. Карасаңар, адам мисалы бир бакта отургузган болсо, мисалы бир алма бак отургузду, же бир башка бир эгин айдады. Эмне кылат бул адам? Себебин кылат, туурабы? Себебин кылат. Эми суроо. Андан нөмө жемиш чыгышы бул адам өзү кылган себептүү үчүн эле сразу сөзсүз чыгабы? Жок, Аллах кааласа анан чыгат, туурабы? Же мисалы адам балалуу болсо келип атат. Эмне кылды? Үйлөндү, себептерин кылат. Анан сөзсүз адам балалуу боло алабы? Себептерин кылган болсо. Жок, буну түшүнүш керек да. Азыр мына бул жакшы карасак, ушул мисалга жакшы ой жүрүсү бар. Адам эмне качан гана балалуу болот? Аллах Таала ага өзү рызкы катары кылып берген болсо, туурабы? Ошондой эле адам эгин айдаган болсо, ал эгинди жыйнап андан мөмө жемиштер чыгышы эмнеден болот? Аллахтын кааласы менен болот. Адам эми суроо. Адам бул себепти кылбаса, адам балалуу болобу? Адам үйлөнбөсө балалуу боло алабы? Же ошонун тескеринче, адам эгерде эгин айдабаса, ал мөмө жемиш чогулта алабы, жыйна алабы? Жок. Бирок ошондой эле адам эгин айдаган менен эле, үйлөнгөн менен эле сөзсүз эмне? Балалуу болбойт дагы, жана мөмө жемиштерди жыйнай албайт, туурабы? Демек эмне экен? Ушул сыяктуу бул дагы акырет иштеринде дагы. Биз амалдарды кылабыз. Бирок сөзсүз мына ушул менен ушундай бейишке киребиз деп айта албайбыз. Биз кылабыз дагы, бирок бейишке киришибиз Аллахтын каалоосу менен болот. Аллах Таала бизге ырайым көрсөткөн болсо анан кылат. Бирок амалсыз бейишке кире алат экенбизби? Жанагындай сыяктуу. Адам үйлөнбөй туруп балалуу болсо келген сыяктуу. Эмне болот? Бул адам деп эмне деп айтабыз? Жөн эле бул кыялдан аткан адам деп айтабыз да. Адам мисалы жатат дагы, айтат: менде ушундай мөмө жемиштер болсо, менде балам болсо деп андай айтат кылат дагы, үйлөнбөйт дагы, мөмө жемиш айдабайт дагы, эчке себеп кылбайт. Суроо, бул адам жетеби? Каалаган нерсесине. Бул жакта да ушундай. Адам амал кылбаса, өзү аракеттенбесе дагы бейишке жетеби? Жетпейт. Эмне кылыш керек? Адам аракет кылат дагы, бирок бейишке кирүүсү Аллахтын каалоосу менен болот. Түшүнүктүү, түшүнүктүү болсо керек. Ушундай алымдар бизге түшүндүрүп, ушул хадистер менен аяттарды ушинтип жыйнап түшүндүрүп беришкен. Демек, мына өзүнөн өзү амалдар бейишке киргизип кетпейт. Бейишке кирүү бир гана Аллахтын ырайымы менен, Аллахтын неаматы менен, Аллахтын жардамы менен. Аллах Таала Кур'анда айтат, да башка аятта: "Валаула фадруллахи алейкум ва рахматуху ма закка минхум мин ахадин абада валакинналлаха юзакки ман яша." Назар, бул аятта Аллах Таала айтат: Аллахтын силерге карата болгон мээрими болбосо, ырайымы болбосо, жакшылыгы болбосо, араңардан эч ким тазалана албайт элеңер дейт, күнөөлөрдөн. Бирок Аллах Таала кимди кааласа аны тазалайт дейт, күнөөлөрдөн, жамандыктардан. Бул эмнеге далил? Бул аятты эмнеге келтирдик? Мындан түшүнүш керек да. Адам биз эмне дедик? Амалдары бейишке кирүүнүн себеби, туурабы? Жана бейишке кирүүсү Аллахтын ырайымы менен болот. Бирок адамдын өзүнүн кылган амалдары да Аллахтын ырайымы менен болот. Адам эгерде адамга Аллах Таала жакшылык көрсөтүп, аны ага жеңилдетпесе, солих амалдарга, адам ал ошол өзү амалдарды да кыла албайт адам.
амалдарга мисалы биринчи эмне экен, ошол жакшылык амалдарды адам кылып жүргөндүгү бул адам өзү жакшы болгондугу үчүн эмес, Аллах Таала ага ошол нерсени жеңилдетип аткан үчүн. Ал жакшы, ошон үчүн Аллах Таала жеңилдетип атат. Ошол себептүү. Бул Аллахтын ырайы менен, Аллахтын мээри менен болот. Демек бул нерсе чыгарсар адам кылгандан кийин эмне кылыш керек? Адам кылган амалдары менен, бул адам кылгандары менен, амалдары менен муну милдет кылбаш керек. Жана менсип адам кылган иштери менен боюп кетпеш керек да. Мен муну кылып атам, мен муну кылып атам дегендей ой болбош керек эч качан. Ар дайым кылган амалдарын эмне болуш керек? Сезип туруш керек. Бул адам кылган болсо, мен кылдым деген болбош керек. Эмне болуш керек? Бул Аллах Таала мага жеңилдетти деп туруш керек. Мына Аллах Таала жеңилдетти, Кудайга шүгүр. Мына Аллах Таала жеңилдетип мен мына бүгүн азыр намаз окуй алдым. Мына Аллах Таала жеңилдетип мына мен күнөөдөн алыс боло алдым. Деп анан эмне адам өздөрүн башкалардан, башка адамдардан өзүнө өйдө сезбеш керек. Өзү ал мына жакшылык кылып жүргөнсүп, өзү мына ушул нерселерди өзү кылып аткансып, башка адамдардын бабы. Жок, бул эмне? Адам өзү ар дайым кандай жакшылык амал кылып жүрбөсө дагы, ар дайым өзүнүн кемчиликтин сезип туруш керек. Адам канчалык соопчулук амал кылбаса дагы, Аллах Таалага андан дагы Аллах Таала эң толук, эч кемчиликсиз ибадатка татыктуу. Адам ибадат кылганда эмне? Сөзсүз кемчиликтүү болот. Туурабы? Биз канчалык жакшылык амал кылсак дагы, ошо Аллах Таалага ылайыктуу, татыктуудай амал кыла албайбыз. Ошондуктан биз кылган амал кылган болсок, биз Аллахка милдет кылбашыбыз керек. Аллах Таалага милдет кылбашыбыз керек. Жана калсар биз эмне дедик? Биринчиден бул амалдарды кылышыбыз, кылып аткандыгыбыз Аллах Тааланын жеңилдеткени менен болот, Аллахтын ырайы менен болот дагы. Мындан кийин бул себептер амалдарыбыздын кабыл болушу дагы Аллахтын ырайы менен болот. Адам ооба жакшылыкка амал кылышы мүмкүн, Аллах Таала буга жеңилдетиши мүмкүн. Андан кийин мунусу кабыл болуу дагы Аллахтын ырайы менен болот. Анткени кээ бир адамдар жакшылык амалдарды кылат, мүмкүн Аллах Таала алардан кабыл кылбайт. Кабыл кылбагандыр. Жана мындан кийин эмне? Ошол кылган амалдарынан ажырын алышы, ошол алган амалдары менен бешикке кириши дагы бул Аллахтын ырайы менен болот. Бардык нерсе ошондуктан Аллахтын жакшылыгы менен, Аллах Таала бизге каалаган ырайы менен болот да. Ошондуктан Пайгамбар саллаллаху алейхи дуа менен кайрылган Аллах Таалага. Дуа кылып эмне деген? Аслих ли ша'ни кулли ва ла такилни иля нафси тарфата айн деп дуа. Эртең менки кечинде айта турган дуалардан ошол дуалардын бири эмне деп? Менин бардык амалдарымды оңдо деп айткан Аллах Таала. Менин бардык амалдарымды оңдо, жана мен өзүмдүн напсиме мени бир көз ирмемге дагы таштаба деген. Бир көз ирмемге дагы мени өзүмө таштаба деген. Карасаңар Аллах Таала бизге биз өзүбүзгө таянбашыбыз керек. Мен дебиш керек. Карасаңар Пайгамбар салам ошондой нерседен Аллахка жардам сурап кайрылат. Мени өзүмө таштаба деп. Пайгамбар салам айтып аткандан кийин биз өзүбүз үчүн эмне деп айта алабыз. Ошондуктан кантип биз өзүбүзгө коюп, өзүбүз мен деп жүрө алабыз. Өзүбүздүн напсибиз эмне? Аллах Таала Кур'анда айтат: "Иннан нафса ла аммаратун бису". Акыйкатта напси бул такай жамандыкта буйруйт дейт. Анан ошол адам өзүнүн напсиси ушундай болсо кантип мен кылдым деп жүрө алат? Бир гана Аллахтын ырайы менен ошо кылып аткан иштерибиз, кылып болуп аткан жакшылык амалдар кылып аткан болсок, бир гана Аллахтын жардамы менен болот мунун баары. Биз ушуну сезип турушубуз керек. Ушундай сезип Аллахка шүгүр кылып турган болсок, эмне болот? Эгерде мага шүгүр кылсаңар, мен силерге аны көбөйтүп берем дейт. Эгерде биз шүгүр кылып турган болсок, мына Аллахка шүгүр, мындай болду, жакшы болду, Аллах Таала шүгүр, мына намаз окуп атам, Аллахка шүгүр, илим алып атам деп жүргөн болсок, Аллах Таала көбөйтүп берет. Эгерде силер шүгүр келтирбей капыр боло турган болсоңор, анда менин азабым катуу дейт. Эми карасаңар, Аллах Таалага биз мына бардык болгон амалдарыбызда Аллахка муктажбыз. Аллах Таала бизди көрүп бир көз ирмемге да өзүбүзгө таштап койгон болсо, эмне? Бизди ар тараптан биздин душмандарыбыз бизди талап келет. Биздин билишибиз керек, ар убакытта биздин душмандарыбыз бар. Биринчиден өзүбүздүн напсибиз, өзүбүздүн ичибизде бизди ар дайым кайра бизди жамандыкка буйруп турган напсибиз. Куранда айткандай, жанагы аятта келтирет го, напси бул эмне дейт? Такай кайра жамандыкта буйруй берет дейт. Бул ичибизден болгон өзүбүздүн душманыбыз бар, биринчи. Экинчи, шайтан. Мишарил васвасил ханнас деп айтабыз го. Жанагындай азгыра турган, жана качып кире турган, васвас кыла турган шайтандын жаманынан сакта деп. Бирок бул экинчи душман. Васвас кылып бизге жүрөгүбүзгө жанагындай азгыруу салган экинчи душман. Үчүнчү, айланат жүрөдөгү адамдар. Алар дагы эмне? Алардын арасында шайтандар бар. Анткени Нас сүрөсүндө эмне? Минал джиннати ва нас. Жана ошол азгырган шайтандар бул адамдардан да болот, жана жиндерден да болот дейт. Жана айланат жүрөдөгү адамдар дагы буларды адамды келип азгырат, жамандыкка буйрат турабы? Мына үч жактан биз ушундай бизди талап кете турган ар кандай душмандар, карышкылар сыяктуу биз күтүп турат. Эгерде Аллах Таала бизди өзүбүзгө таштап кое турган болсо, биз аман кала алабызбы ошолордон? Жок, ошондуктан биз бир көрөрмөнгө дагы биз Аллахка муктаж боло албайбыз да. Аллахка муктажбыз, Аллах Таала бизге муктаж эмес. Жана биз ошол соопчулук иштерди кылып атканда биз билишибиз керек. Bunday биздин кылган амалдарыбызга Аллах Таала муктаж эмес. Биз Аллахка милдет кылбашыбыз керек бул нерселерди. Мына намаз окудум. Кээ бир адамдар ушундай бар да. Мына мен намаз окудум. Демек сөзсүз мындай болуш керек дегендей сыяктуу. Эмнеге мына мен намаз окуп атсам, мени Аллах Таала ушундай сыноо берип атат мага деп айтат да. Мына ушундай сыяктуу эмелер бар да, ишендирчи. Бул Аллах Таала биздин кылган жакшылыктарыбызга эч кандай муктаж эмес.
Ал адам ойлойт да, Аллахка жакшылык кылып аткансып ойлойт да. Аллахтан ошол адамга жакшылык кылып атат, ушул жакшылыктуу нерсеге кылганда жеңилет. Биз ойлонуш керек, Аллахка жакшылык кылып аткандай сыяктуу болуш керек да. Эмне? Аллахка муктаж эмес бизге, биз Аллахка муктажбыз. Аллаху самат деп айтып атпайбызбы Куранда, туурабы? Кул Аллаху ахад, Аллаху самат. Айткан Аллах жалгыз, ал ас-самат. Ас-самат эмне? Ага баардык нерсенин баары ага муктаж, ал эч кимге муктаж эмес. Ушул ас-самат деген. Ошондой эле Аллах та Куранда да айтат. Пайгамбар саллаллаху алейхи айткан да. Ямунунна алейкан асламу. Алар келип, адамдар сага келип, исламга келгенин милдет кылышат дейт. Биз мусулман болдук деп, мына келип сага милдет кылышат ошондой. Сага мына жакшылык кылып койгон. Айтат да, "Кул ла тамунну алейя исламакум." Аларга айткын дейт Аллах Таала. Силер мусулман болгоnuңар менен исламга келгениңерге мага милдет кылбагыла деп айтты. Мага милдет кылбагыла. Балиллаху ямунну алейкум ан хадакум лил иман ин кунтум садиқин. Тескерисинче мына Аллах силерге милдет кылат. Мына Аллах силерге милдет кылат, силерди туура жолго, иманга алып келип койгондугу. Эгерде силер чынчыл болсоңор. Эгер Аллах Таала бизге милдет кылат. Аллах Тааланын сыпаты кылган кандай бир иштерди жакшылык кылгандан кийин ошол нерселерди силерге кылдым деп айткан эскертүү, бул Аллахтын сыпаты. Эгерде адам мындай кыла турган болсо, бул ошол кылган ишин жокко чыгарат. Мына адам эгерде калса, бул Аллах Таалага карата эмес, адамга карата турган болгон. Мисалы, каратабы, мисалы, бир өзү адам менен адам болгон мамиледе. Мисалы мындай да, элестесең, бир адам келип туруп, бир адамга жакшылык кылды. Садака берди. Андан кийин келип туруп, милдет кыла турган болсо, же бир кандай кыйынчылык, бир жаман сөздөрдү айта турган болсо, ошол кылган жакшылык кылган адамына, мен сага ушундай кылдым эле го, мен сага муну кылдым эле го десе, эмне? Ошол кылган соопчул киши жок болуп кетет. Күйүп кетет. Анткени Аллах Таала Кур'анда айткан: "Я айюхаллазина аману ла тубтилу садакатикум бил манни вал аза." Эй, иман келтирген пенделер, силер садакаңарды ушундай милдеттер менен жана жамандык, жанагындай кыйынчылык сөздөр, жамандыктар менен кылган садакаңарды жок кылбагыла, жок кылып салбагыла деген. Көрдүңөрбү? Бул адам эгерде башка адамга милдет кыла турган болсо эле, кылган иши жок болуп кетет. Эми Аллахка милдет кыла турган болсочу? Милдет кылуу бул Аллахтын акысы. Аллах Таала бизге айтат: "Мына силерди туура жолго салдым го. Силер адашканда силерге туура жолго алып келип койдум го. Силерге бул нерсени ырыс кылып койдум го. Силерге асманга силерге тургузуп койдум го, жерди силерге төшөп койдум го" деп Аллах Таала бизге Кур'анда эскертет. Мындай милдет кылуу бул Аллахтын акысы. Адам милдет кылбаш керек. Адам шүгүр кылыш керек. Биз шүгүр кылышыбыз керек да. Эми иншалла бул тема тууралуу түшүнүктүү болсо керек. Эмнени түшүндүк? Эң башкысы эмне экен? Амалдар, соопчулук амалдар адамдын бейиш киришинин себеби болот, бирок анын баасы болбойт. Бирок бул себепти кылбаса ал нерсеге жетеби? Жок, жетпейт, туурабы? Жанагындай мисалды келтирдик го, жанагындай адам балалуу болгонду каалаган болсо, жана же мөмө жемишти жыйнагысы келген болсо, ал себепти кылбаса аны кылабы? Жете алабы? Жок, бирок себепти кылганы менен 100% ошол нерсени жете алам деп уверен боло алабы? Жок, кандай да, туурабы? Эмне экен? Себепти кылат, андан кийин Аллахка таянат да, эмне? Жана Аллах Таала кааласа, жакшылык кааласа, ошол себебине ошо каалаган нерсени Аллахка жеткирип коет. Бул жакта да ушундай. Себепти кылабыз. Мына ушундай эле жеңил. Ушул сыяктуу эле акырет иштерибизде да. Себепти кылабыз. Иман келтиребиз Аллахка. Соопчулук амалдарды кылганга аракет кылабыз. Бирок бул нерсебиз менен эле биз мына 100% беш келип кетебиз деп айта албайбыз. Ооба, биз жакшылык ойдо болобуз. Аллах Таала сөз мени тозоктон сактайт деп Аллах Таала тууралуу жакшы ойдо болушубуз керек. Анткени Пайгамбар саллаллаху алейхи айткан: "Аллах Таала жөнүндө кандай ойлосоңор, Алла ошондой болот" деген. Аллах Таала ана инда занни абди би дейт. Аллах Таала хадисте айтат: "Аллах Таала мен тууралуу кандай ойлосо, мен ошондоймун" дейт. Мына биз ооба сөз менен Аллах Таала тозоктон сактайт деп жакшы Аллах Таала тууралуу жакшы ойдо болобуз дагы, себептерин кылабыз. Бирок Аллахтын мээрими менен, Аллахтын ырайы менен гана ошонун натыйжасын ала алабыз да. Үчүн дагы эмес, эмне дейт? Ошол кылган амалыбыз дагы Аллахтын ырайы менен, Аллахтын жардамы менен да. Эми иншалла бул бүгүнкү тема тууралуу ушул болчу. Эми кийинки сабакта 5-ти темага өтөбүз. Бул ошол салафтардын, алгачкы мусулмандардын, сахабалардын, табииндердин жана таба табииндердин алган илимине жараша амал кылганга умтулгандыгы. Ушул тууралуу мисалдарды окуйбуз кийинки сабакта. Алардын сахабалар кандай бир нерсени үйрөнгөн болсо, ошол алган илимдин негизинде амал кылганга алар кандай дароо умтулушкан, кандай шашылышкан, ушул тууралуу иншалла кийинки сабакта сөз кылабыз да. Субханакаллаху ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.